Кайрадан эфирде кызык кино каналы. Алдыңкы бөлүмдө Сожук жана Доңсуу аттуу каармандар тууралуу айтканбыз. Бул бөлүмдө ошол кинонун калган бөлүгүн айтабыз. Каналыбызга катталдыңызда, Эмгегибизди жөн гана карап эле койбой, эң азынан лайктан баса кетиңиз. Көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, биз баштадык. Сожуктун жүрөгү кармап, араң кайра абалы торукташканда сүйгөн кызы аны эстеп, кайгырып, кетип жатып, көтүсүздөн белгисиз адамдар келип, аны уурдап кетишет. Жана өздөрүнүн жерине алып барып, жанагы флешканы сурап, сабап салышат. Жанагы Доңсуунун кызы болсо, эртеси өзүнө келет жана ага бериле турчу донор берүүдөн баш тартат. Атасы эмне кыларын билбей кайгырып турганда, Сожук келип, сүйгөн кызы үчүн жардам сурайт. Доңсуу ойлонуп, жардам берүүгө акыры макул болот. Жанагы милициянын напарниги болсо, кызга келип, флешканы жанагы адамдарга берип, аны кое берүүсүн өтүнөт. Бирок алар кайра өз адамдарын уруп согуп, жок кылгылары келген эле. Доңсуулар болсо, милициянын иштеген жерине келип, жанагы адамдардын жерин компьютер аркылуу карап, билип алышат да, ошол жерге жөнөшөт. Арбак Сожуктун жардамы менен барган жердеги башка да кыздарды куткарууга жетишет. Доңсуу болсо доңуздай эле күчтүү, билесиздер да. Алдынан чыкканын чокусун оюп коет. Алардын келгенин угуп, жанагылардын башчысы качууга аракет кылат. Бирок ошол кезде Доңсуу аларды токтотууга жетишет. Башкача айтканда, алардын да чокусун оет. Ушул жерде достор, жарнама айта кетейин. Сиздер көрүп жаткан ушул кызык кино каналы сатыла турганын кабарлайбыз. Каналды алып кетем, өнүктүрөм деген чын кардарлар болсо, комментарийга номериңизди калтырыңыз. Жанагы милиция бетпердесин кийген башчынын чокусун оюп жатканда, кашайып милициялар да келип калат жана Доңсууну колго алышат. Көрсө, жанагы башчы алдын ала чалып, милицияларды чакырган экен эле. Туура эмес түшүнүп алдыңар, мен эмес, наркы адамды кармагыла дегенине карашпай, Доңсууну колго алып кетип жатышканда, жанагы милициянын напарниги келип калып, Доңсуунун күнөөсүз экенин далилдейт. Көрсө, диктофонго жанагы башчы менен болгон сүйлөшүүсүн жазып алган экен. Эми кайра жанагы башчыны колго алалы дегенде, бир тапанча алып качууга урунат. Жанагы арбакта мурда тек гана буюмдарга таасир өткөзө ала турганын эстеп кетип, жогор жактан түшө турчу муздун кармагычын эптеп жатып түшүрөт. Жана аны колго алышат. Ошону менен сүйгөнү да куткарылат. Ушул менен баары бүттү. Буйруса, баары жакшы болот деп сүйлөшүп жатышканда, Сожук акыркы жолку дагы бир өтүнүчү бар экенин айтат. Анда ал машыктыруучу аркылуу сүйгөнүнө бир үйгө алып келип, ичиндеги сөздөрүн жеткиргиси келген эле. Кыз да ошол кезде жүрөгү менен милиция сүйгөнүн сезип, көрө баштайт. Экөө ичиндегилерин айтып сүйлөшүп жатып, милиция жүрөгүн Доңсуунун кызына донор катары бергиси келгенин айтат. Баары мындан таасирленип, ыйлап алышат. Албетте бул чоң эрдик болчу. Ошондон кийин милиция көздөн кайын болот. Кайра кийинки кадрларда кызынын операциясына кирип жаткан дарыгерлер менен Доңсуу көрүшүп жатканын көрүүгө болот. Дарыгерлердин бирөө кайра артка бурулуп, мурда айткан бир үй бүлөгө жардам берем деп, аялын жоготкон окуядагы ошол киши экен эле. Кызын колунан келишинче айыктырууга аракет кылабыз, камсанабаңыз деп дарыгер кирип кетишет. Андан кийин белгилүү убакыт өтүп, жанагы эч ким менен иши жок Доңсуу өзгөрүп, бардык адамдарга колунан келишинче жардам берүүгө аракет кылат. Кызы болсо каалагандай чуркап, ойноп жүргөнүн көрсөк болот. Жүгүрүп жүрүп, жанагы милициянын сүйгөнүнө тарткан сүрөтүн алып барып көрсөтөт. Жана боюнда бар ал экөөбү кучакташып, бактылуу сүйлөшүп турганын карап турган Сожуктун карашы менен кинонун аягы да болот. Кинонун аты «Чудесный призрак». Кыргызчалабаны арбакка айланган милиция деп которуп койдум. Достор, жардама берем десеңиз да кабыл алабыз. Ал үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. Кийинки чыгарылышыбызда кандай кинону уккуңуз келет? Комментарийга жаза кетиңиз. Сиздер менен кызык кино болду.
ошол учурда кашайып анын да кызы кабарсыз жоголуп кеткен экен. Аны издөө үчүн Сожукка да карабай үйүнө, иштеген жерлерине барып карайт, издейт. Ошондо жанагы милиция бир жерди эстеп кетип, кызды ошол жерден табат жана атасына кабар берет. Көрсө оорукчан кыз чарчаган көрүнөт, ээсин жоготкон экен. Аны убагында ооруканага жеткиришет жана Доңсу менен Сожук эмнеге машыктыруучунун эч кимге жардам бергиси келбегенин сурайт. Ошондо ал бирөөгө жардам берем деп аялынан ажыраганын жана кызы да ошол себептен оорукчан болгонун айтат. Сөзгө кирип кеткен Сожук сүйгөн кызын алыстан напарнигине жанагы флешканы берип жатканын көрүп, ага да кооп төнүп турганын эстейт жана жанына октой учат. Жинленип напарнигин урмак болгон менен тек гана буюмдарга гана кичине таасир тийгизе алат болчу. Бала ошондо дагы жүрөгү токтоп, нары бери болот. Кыз сүйгөнүн ойлоп өткөн күндөрдү эстеп, драма болуп кетип жатканда деп биринчи бөлүмдү бүтүрөлү достор. Кызык болсо кызык деп комментарийга жаза кетиңиз. Ошондо биз экинчи бөлүмдү чыгарабыз.